Урматтуу туугандар, силер менен кайрадан эле мен Ажымурат Оразалиев Мальдив аралдарынан түздү алып көрсөтөбүз. Мальдив аралдарына келдик кече мурда күнү. Мальдив аралдарында 2000дей арал бар экен. Анын 200дөйүндө адам жашайт экен. Калгандар эч ким жашабайт экен. Мальдив аралдары Инд океанында жайгашыптыр. Бул жерде 12 ай бою жай экен. 2 сезон болот экен. Жамгыр жааган сезон, жамгыр жаабаган сезон деп. Жамгыр көп жаабаган сезон. Азыр ушу жамгыр жааган сезон экен, бирок биз келгенден бери жамгыр жаа элек. Азыр күн ачык эле. Суусу Инд океанын суусу туздуу, албетте. Ысык көлдүн суусунан бир аз туздуураак. Бирок тунук, жылуу. Могу көгөрүп турган бир юза түсүндө бул көп терең болбогон үчүн ушундай көрүнөт экен. Нар жагы терең болгон үчүн ошо кара көрүнөт, мындай кара көгүш түстө көрүнөт экен. Анан бул жерге келишибиздин себеби Робинзон Крузо бар дешти эле бул жердечи. Робинзон Крузону издеп келгенбиз. Робинзон Крузону келсек таптык. Робинзон Крузо Пятница деген өзүнүн досу менен жүрөт мына. Ушул Робинзон Крузо Пятница колун көрсөтүп атат. Ошондой урматтуу туугандар, сиздерди бүгүн 23 сентябрь мамлекеттик тил күнү менен куттуктайм. Биз менен ар дайым бирдиги болуңуздар. Сиздер менен Кобочаты коомдук тилдер корпорациясынын журналисти Ажымурат Оразалиев болду. Ар дайым биз менен бирге болуңуздар. Робинзон Крузо мындай деп коет. Робинзон Крузо Пятницасы кетип калды.